Нурдан мырза, биринчи кезекте сизге, сиз жигиттеген министрликке, сиздин орун басаңыздарга, айрыкча Талант мырзага, сиздин кызматкерлериңизге ыраазычылык билдирип кетем. Өлкөбүздө көптөгөн жакшы нерселер болуп атат, курулуштар болуп атат. Ошолордун башында туруп, көзөмөлдөп, жер-жерине байма-бай каттап, жакшы иш алып баратасыңар. Сиздерге терең ыраазычылык, рахмат. Ошондой эле иш болгон жерде кемчилик бар. Айта кетиш керек. Нарын боюнча айта кетсем, Нарын областук, Нарын шаарында төрөтүү курулмакта. Ошо 2023 жылы башталган иш кагаздарчы. Ушунга чейин экспертиза бүтпөй келет. Кабарыңыз барбы? Ал боюнча мен атайын көзөмөлгө алайын. Төрөт үйү негизинен бизде курулушта турат. 2025 жылы кирген. Азыркы учурда 1 миллион сом бөлүнүп, курулуш иштери жакын арада башталат деп мен толук ишенем. Жок, башталбай жатты, ошо экспертиза. Баштап беребиз. Сизден сураныч, экспертиза карап койсун. Баштап беребиз. Болду. Ошондой эле Оттук айылы, Нарын району, Эмеш айылдагы экспертизага кирмегиле. Ошондой бир тездетип коюңузчу. Сураныч. Хорошо. Рахмат. Ошондой эле чечим боюнча, эки келген чечимде. Мен эки сунуш бердим эле. Биринчи сунушум бул Атбаш айылы, Ачак айылында, Атбаш районунда, Ачак айылында Ойтерске мектебин. Сизден да сурангам. Ушул эмне болду ошо Ойтерске мектеби? Азыркы учурда каралып атат. Карап бересиз, буюрса. Карап беребиз. Болду. Ошондой эле Атбаш районунда, Жаңгуч айылында Айдынек бала бакчасы. Аны да карап беребиз. Рахмат. Рахмат сиздерге. Ошондой эле Нурдан мырза карасаңыз, Нарын району, Нарын шаары, Нарын Атбаш районунда Кудай буюрса ушуга карап берсеңиз, мектептер баары жабылды. Эки эле мектеп калып атат да ошондо. Акмус айылында бир мектеп, Кызыл Туу айылында бир мектеп. Ошондо бир карап берип коесуз, кошумчалап. Макул, карап берели аны. Рахмат. Сиздерге рахмат. Алтынбек мырза, мифинге. Казыналык милдеттер боюнча азыр жаңы бир мектептерибиз кирди. Атын айтып кетейин, Эки Нарында, ошондой эле Шоро айылында жана Акый айылында. Ушуну кого өткөрсөк болобу? Мектептерде. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу Улан Болотбекович, негизинен кого биз киргизе турган атайын талаптар бар. Азыр бүгүнкү күндө биз мына Минстрой менен биргеликте ушул тизмеге кайсы мектептер кириш керек, кайсы объектилер кириш керек макулдашып киргизип атабыз. Ал жерде эң биринчи талап бул куруучу компанияда болуп атат да. Биз киргизип койгон мектептерди куруучу компаниянын өзүнүн кошумча каражаты болуш керек да. Кошумча каражаты жок компаниялар алып алышып, кону бүгүнкү күндө өздөштүрө албай жатышат. Азыр биз мына 3 жыл мурун баштаганбыз бул жаңы эмени технология ко боюнчачы. Ушуну дагы бүгүнкү күндө өздөштүрө албай жүргөн компаниялар бар. Бул жерде биздин дагы же болбосо Минстройдун дагы эч кандай тиешеси болбойт экен, себеби ал компания өзүнүн каражатын таппаса биз аларга эч нерсе дей албай калат экенбиз да. Ошондуктан биз карап чыгалы, жана сиз айткан мектептердин бүт критерийлер боюнча курулуш компаниянын мүмкүнчүлүгү барбы, анан ошол мектептер бүгүнкү күндө аткарып аткан жумуштарында дебитордук карыздары болбош керек. Анан биз мүмкүн болушунча киргизип атабыз. Бул эми ко деген биз ар бир банкка биздин баалуу кагаздарды аукционго сунуштайбыз. Банктар аукциондон алгандан кийин каражат пайда болсо, анан биз ошону мектептерге бөлүштүрүп беребиз да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болгондо биз карап чыкканга аракет кылайлы. Рахмат Алтынбек мырза. Айтайын дегем, кого кирип калса эртерээк тезирээк курулуп калабы дейм да. Рахмат. Негизи кого кирбесе деле бул республикалык бюджеттен деле тез курса болот. Себеби бизде азыр маселе жок. Республикалык бюджеттен деле же кодон деле аткарылган жумушуна жараша биз акчасын берип келатабыз. Рахмат. Алтынбек мырза. Рахмат, иштериңизге келет. Нурдан мырза, ушу менен буюрса Нарын шаары, Нарын району, Атбаш районунда мектептер сиз кирип берсеңиз жабылат. Эми бала бакчалар калат да. Бала бакчалар эмкиге сунуштайын, Рахмат. Кыскача Нарын боюнча мен сизге бир маалымат берейинчи. Нарын шаары боюнда, Нарын шаарында өзүңүз билесиз, мен да ал жакта окугам. 6 жаңы объект курулуп атат. Аны жакшы билесиз. Андан тышкары бир нече капиталдык ремонттук иштери жүрүп атат. Ал эми ошол эле учурда мынакей райондор боюнча дагы жакшы жумуштар аткарылып атат. Эми анын баарын жакшы билесиз. Эми кезек менен акырынан аткаралы. Мен сизден суранып кетем. Нарын областын мынакей мен орун басарым Талант мырзага атайын мен бөлүп бергем, ушул контролдойт. Жумасына бир жолу Нарынга барып келип текшерип келип атат. Нурдан мырза, ошол үчүн сизге айтып коем, ыраазычылык айтып рахмат айтып коем. Сизге айрыкча орун басарыңыз Талант мырзага рахмат.
Баймой каттап, жер жеринен каттап, маселени тезтеп чечип атасызга. Рахмат.